Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube'дагы досторум. Барыңыздарды аябай сагындым. Көптөн бери видео чыгара элекмин. Бүгүн сиздерге мен жөн гана өзүм бүгүн кечкеге мейманчылыкка барганы торт жасадым эле. Кече күнү ошол торттун кантип жасалгысын көргөзүп беремин. Кимге кызык болгон болсо, полностью подробный айтып беремин. Видеону көрүп, комментарий жазып, сөз лайк басып коюңуздарды суранамын. Сиздер канчалык лайк басып, комментарийге мага суроолоруңуздарды берип, менен жакын болсоңуздар, мен дагы ошончолук сиздерге жакын болуп, көп видеолорду тартканга аракет кыламын. Бисквитти достор кече күнү бышырып даярдап койгонмун. Бисквитти бышыргандан кийин минимум 4 саат холодильникте сакташ керек. Ошондуктан кече жасап койдум. Эми бүгүн жасалгалап кремин жасайбыз. Анан кийин бул бисквит шоколадный бисквит. Бунун рецептин менин каналымдан кирип көрө алсаңыздар болот. Торту чогултканга керектелүүчү инструменттер менен дагы сиздерге мен тааныштырып кетейин. Кээ бирлер биле беришпейт. Бул шпатель, бул жөнөкөй гана пластиктен, бул болсо темирден. Бул аябай тегиз кылып тортто тегизденги аябай удобный, мындай кармагыч менен мындай кылып айландырып тегиздейбиз. Бул болсо жөнөкөй гана шпатель. Кондитерский струну сатып алсаңыздар болот. Буну Икеадан сатып алганмын. Анан аябай тегиз кесилет. Жөнөкөй гана баягы нанды кесүүчү бычак менен дагы колдонсоңуздар тегиз кесилет. Торту выращиванияга келип турган ушундай доска же пластиктен жасалган атайын ушундай айландыра турган немелерди сатып алсаңыздар аябай удобный. Же болбосо тарелканы коесуздар дагы, ылдый жагына бир тарелка, үстү жагына тегиз тарелканы коюп туруп деле айландырсаңыздар болот. Бул мен колдонгон Икеадан сатып алганым, 800 рубльден турат, бирок өзүнүн ценасы аябай жакшы, тегиз болушу керек. Пластиктен биринчи сатып алган болчумун, ак 300 эле жөнөкөй арзанынан сатып алдым эле. Ал кыйшайып, канчалык тегиз айланбаса, торт дагы ошого жараша кыйшая берет да. Эч качан тегиздеп ала албайсыздар. Ошон үчүн ушундай менен анан атайын мондой коврик сатып алганмын, чтобы торттун үстүнө коюп муну койсоңуздар, торттун астына бул айланып кетиши мүмкүн да, атайын жылбаш үчүн. Мындай бул дагы коврик Алиэкспресстен 70 рубльге сатып алгам. Подложка дагы торту жасаганда өтө маанилүү. Себеби подложка канчалык тонкий болсо, ошончолук тортуңуздар жеңил болуш керек. Же тонкий подложкага эле чоң торт коюп койсоңуздар, тортуңуздар көчүп түшүшү мүмкүн. Бул жагын калыңыраак болушу керек да. Ошону дагы эске алып коюңуздар. Многоразовый мындай мешоктор болот да, андайга акчаңыздарды коротуп сатып албаңыздар. Себеби пластикти канчалык жуусаңыз деле ошол жерде майлар, немелер калып кетиши мүмкүн. Лучше гигиенага ылайыктуу мондай одноразовыйлерди сатып алып колдонсоңуздар болот. Көп кондитерлер мондай сливочный маслону иштетет. Экомилк деген 82% аябай жакшы масло, потому что качествосы эң важный да. Көп маслолордун эгер масланы эриткениңизде сары майга окшоп саргайып калбаса, ак болуп калган болсо, значит ал маргарин болот да. Ошон үчүн тортто, кремге колдонгонуңуздарда качественный масло иштетишиңиздер керек. Таамы дагы башкача болот, оозуңуздарга мындай чапталбай, кремдер ширин, сонун крем болот. Дагы көптөгөн видеолор тартам, бизге переезд болуп калды да, ошон үчүн көп видео чыгара албай калдым. Анан сиздерден сурайын дедим эле, кайсыл торту жасаарымды каалайсыздар? Сиздер айткан торту жасап сиздерге көргөзүп беремин. Жасоолу жолун подробный, полный түшүндүрүп айтып беремин. Мен торт жасаганды жаңы эле үйрөнүп баштадым. Ошон үчүн анча деле биле бербейм, бирок окуп атамын. Ошон үчүн сиздер менен бөлүшүп кетейин дедим да, билген нерселер менен. Крем чиз деп коет, аябай даамдуу крем. Буга сахарная пудра жана могул сыр и сливочное масло. Сливочное маслоны алдын ала комнатная температурага чыгарып коюшуңуздар керек. Жарым саат, 1 саат алды. Сливочное маслога 100 грамм сахарная пудраны кошобуз. Мондай аппак болгучаңды жакшылап чайып алышыңыздар керек. Андан кийин творожный сырды кошуп туруп аралаштырып койсо эле.
Мондай кылып 2 бананды кесип алдым. Буну бисквиттин ортолоруна иштетебиз. Пропиткага сүттү иштетебиз. Сүткө бир аз сахарная пудраны кошуп, муздак эле бойдон аралаштырып эле пропиткага иштетебиз. Эгерде сахар кошсоңуздар, сахарды алма эритип алып, бир аз кайнатып туруп, эритип, анан иштетиңиздер. Негизи бул торту пропитка кылбай деле койсок болот. Аябай нымдуу, влажный болгон бисквит. Ашып калган крем менен торту бир сыйрап черновой суло менен жаап туруп, холодильникке коюп коебуз дагы. Жок дегенде 1-2 сааттан кийин анан основной слойду сүйкөйбүз. Мен батыраак жасаш үчүн морозиликке 15 мүнөткө койдум дагы. Азыр крем өзүн ысытып кетип, бир аз катып калды. Эми основной слойду коебуз. Жеринде тешиктери болсо, кайсы жеринде крем аз болгон болсо, ошол жерде мынтип кремден сүйкөп туруп, шпатель менен тегиздеп чыгабыз. Тегиз болбой калды. Себеби крем аз болуп, тегиз жалбай калды. Ошондуктан мен азыр какао порошок менен кооздоп, андан соң клубника коебуз. Какао порошокту элеп коюшубуз керек акырын. Мынакей торт даяр болду. Үстүнө клубника коюп койдум. Аябай даамдуу, сонун жыттанат. Буну эртең конокко алып барамын. Ошон үчүн кесип, ичин көргө салбаймын. Тилекке каршы жасап көрүңүздөр. Рецептин сурасаңыздар, бисквиттин мен сиздерге жөнөтөмүн. Лайк басып, комментарийге суроолоруңуздарды жазып, кийинки видеодон кандай торту көргүңүз келет жазып койсоңуздар, ошол торту мен сиздерге жасап көргөзүп беремин. Өтө деле профессионал эмесмин, торт жасаганга эми гана үйрөнүп атамын. Бирок үйдө ушундай тортторду жасап, өзүңүздөр эле сатып албастан жасап алсаңыздар болот. Баарыңыздардын колуңуздардан келет. Мен сиздерди жакшы көрөмүн. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы калыңыздар.